Саламатсыңарбы, кымбаттуу балдар. Мынакей моундай маска тиккенге туурасы 20 сантиметр, узуну 18 сантиметр кылып моунду алып кезденген дайындайбыз. Буга моундай резинка керек. Мынакей көрдүңөрбү? Мына анан кийин муну резинканы тиккенге мынакей резинканы алып эки жагына моунду алып бекитип аласыңар. Мынакей көрдүңөрбү? Анан кийин бул резинканы моунду алып жашнакалып мындай алып тийишибиз керек. Көрдүңөрбү? Муну резинка үзүлүп чыгып кетпеши үчүн 5 жолу моунду алып келип майдап жашнакалып тигип коесуңар. Мынакей 3, 4, 5 жолу. Ар бир резинканы ушундай 5 жолу мындай бекитип тигип коесуңар. Мынакей. Анан ушинтип 4 жагынан мынакей 4 жагынан мындай алып тигесиңер. Резинканы мындай тиккенден кийин эки жагын тиктик. Эми бияк жагына тигебиз. Көрдүңүзбү балдар? Эми муну моунду 2 кат кылабыз. 2 кат кылгандан кийин бул жеринен 1,5 сантиметрдей кылып ошондо көрдүңөрбү? Мындай 1,5 сантиметрден дал буягынан берине жашнакай складка кылып коебуз. Бул деген масканын ортосу болот. Мынакей. Көрдүңөрбү? Мына мындай складка болгондон кийин бул мына моундай болуп калат. Анан кийин муну эми биз тегерете силерге кружок өткөндө, көкөр тиккенде, жүрөк тиккенде, жээктерин кандай кылып тиккенди үйрөтүлөм. Ошондой кылып жашнакай кылып муну кооздуп, жашнакай ушундай алып тигесиңер. Тегерете муну баарындан колуңарга жашнакай кылып муну алып тигип чыгасыңар. Мынакей көрдүңөрбү балдар? Мына жээгинин баарын тиккенден кийин бул моундай болуп жашнакай мынакей маска болду. Мына жээктерин тиктиңер, складка кылгандан кийин бул моундай жашнакай болот. Анан кийин муну мындай алып тагына аласыңар. Мына моундай жашнакай маска болот. Мынакей көрдүңөрбү? Мына ушундай кылып тиксеңер болот. Бул жашнакай өзүңөргө, апаңарга, эжелериңерге, байкелериңерге жашнакай кылып эмгек сабагына моунду алып жашнакай тигип, анан кийин баарын тигип туруп мага видеого жөнөтүп жибергүлө.